Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген сөздүн маңызы терең. Анткени бардык алдыга койгон максатың убакыт саатында бүтө бербейт. Биз Кабарлар KG маалымат агенттиги бул тасманы жай мезгилинде өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтөр алдында планга киргизгенибизге карабай, убакыт сааты ушул күздүн бир күндөрүнө туш келди. Касапчыга мал кайгы болсо, кара эчкиге жан кайгы демекчи, мамлекетибизде дүйнөнү дүңгүрөткөн саамалык болуп, каалап өткөрсөк дегенде эки көзү төрт болгон көптөгөн кошуна өлкөлөрдө эмес, биздин Кыргызстанда, тагыраак айтканда Көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде өтүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алгачкы бет ачары болор алдында Ата Мекен партиясынын өкүлдөрү тарабынан Чолпон Ата шаарындагы ат майданын атын өзгөртүү менен алек болушкан. Ошол күндөрү барып бул ат майданга Асанбек Көлбаевдин аты эмнеге коюлган, ал инсан татыктуу беле деген коомчулуктун бүйүрүн кызыткан маалыматты тактоону туура көргөнбүз. Жогоруда айтылган улуу көчмөндөр оюнун өткөрүү вазипасы ансыз да саясий оюндардан тынчыбай турган мамлекетибиздин тарыхында бийик даража катары калаарын ойлоп, калкыбыздын аброюна шек келтирбей, тагыраак айтканда жаманга теңилбей, иш-чара тынч аман өткөндөн кийин изилдөөнү туура тапканбыз. Мына көрөрман, бул окуянын чын төгүнүн Асанбек Көлбаевдин тайеке жээни, ага эниси эмес, кабарчынын көз карашы менен коомчулукка сунуштайбыз. 2011 жылы биз демилге көтөргөнбүз. Бул жерде ат майданы, Скөл районунун ат майданы Асанбек Көлбаевдин ысымы берилсин деп. Эмне себептен? Эмне дегенде мен билгени 68 жылдан баштап өлөр өлгөнчө 2000 жылга чейин ушул жерде бир дагы ат оюндары Асанбек Көлбаев өткөн эмес. Бул киши деген ушунчалык мыкты спортсмендерин тарбиялаган, алардын ичинде Кыргызстандын чемпиондору Александр Скрипка, Николай Лабзюк, Раим Анапияев, мени да тарбиячы болчу, мен дагы 8 жолу Кыргызстандыктам. Андан кийин ошо биз Скөл районунун ассоциациясынын мүчөлөрү, анан Скөл районунун ардагерлери жыйналып, ушул жерде кой Асанбек Көлбаевдин ысымын ушу ипподромго берели деп демилге көтөргөнбүз. Биз деген ушу эң биринчиден Чолпон Ата шаардык кеңешине кайрылганбыз. Андан кийин боз тери айылдык депутаттардын боз тери айылдык кеңешине кайрылганбыз. Андан ошол чечимдердин баарын алып бүткөндөн кийин Ысык-Көл райондук кеңешине кайрылып, ошол жерден бекиттиргенбиз. 2012 жылы август айында бекиген. Анан ошол август айында бекигенден кийин ушул жерде 15-16 жолу эл аралык ат оюндары өткөн. Ошондо Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстан жана Россиядан келген атчандар келип катышкан. Улуу көчмөндөр оюну өтөрдөн мурда Текебаев мырза чыгып ушуну туура эмес коюлду деп чыкты. Биз ошончо жаман нааразы болдук. Биз деле ошол көчмөн оюндарынын алдында ушул жака миңдеген киши чыгып протест кылмакпыз Текебаевка каршы. Бирок улуттук оюндары, көчмөн оюндары жакшы өтсүн деп, тынч өтсүн деп биз унчуккан жокпуз. Бул жеке бир адамдын ою эмес, жалпы Чолпон Ата шаарынын тургундарынын пикири. 2-3 миң киши топтолуп калып, Ата Мекендин өз колу менен жазган мыйзамына өзү каршы чыккан өкүлдөрүнө нааразычылыгыбызды билдирсек болмок. Дагы да болсо жөнөкөй эл салтанаттын тынч өтүшүн, келе жаткан туристтерди чочутуп албаш үчүн сабырдуулук менен мыйзам чегинде сүйлөшүүнү туура көрдүк дейт өз сөзүндө Асанбек Көлбаевдин атын ат майданына коюу сунушунун демилгечиси Болот Балыкович. Бул жашоодо деген ар кандай жолдор бар. Мисалы эртеңки күнү Текебаевдин баласы башка жол менен кетип калса, эмне анын деген сүрөтүн кара нерсе менен чийип салабызбы? Ал өзү заслуженный юрист болсо, ушуну көтөргөндөн көрө, андан көрө бир программа иштеп чыкпайбы Ата Мекен партиясы? Кыргызстанды кантип экономикалык жактан өнүгүп өстүрүп кетебиз деп. Аны жасабай эле бир кайдагы немелердин баарына эметет. Мына азыр биз мына бүгүн түштөн кийин алып келип туруп баягы тактана кайры илебиз. Эмне дегенде же соттун чечими жок, же немеси жок. Мына ушу үй бүлөсүнө тийишип атат Асанбек Көлбаевдин. Ал үй бүлөсү
Үй жерде эч кандай тиешеси жок. Мындай калысыздык маркум Асанбек Көлбаевдин үй бүлөсүн да тынчсыздандырбай койбойт. Өмүрлүк жары Майя Көлбаеванын жолдошу жасаган эмгектерин айтып отурса, чындыктын төркүнүн издеп да кереги жоктугун байкаса болот. Асанбек атаңарды ошо Скөл району өзүнүн элинин жерине спортту көтөр, элге мындай бир салымды кош. Анын көп мүмкүнчүлүктөрү болгон. Чоң спортко кетип калышка, эмеги өзү кандидат мастера по плаванию был ошо маалда. Анан, ошо действительно патриот сезимин ойготуп, ошо элине келип, 30 жыл ушул элинде сразу ошо представитель спорт комитет. Мен да кичине кээде нааразы болуп, Айшан эле окшоп, же чоңойбойсуң, же кичирейбейсиң. Ай, жетет ушул. Мен элим деп келгенден кийин мага эчтеке кереги жок, мага карьера да кереги жок. Мен ушу элимди көтөрөйүн, элимдин спортун, ушу балдардын спорттун деңгээлин көтөрөйүн деп келгенмин. Школа гребли создавать этти. Анын балдары дагы ошо эме чоң деңгээлге, союз деңгээлине чыгып, школа легкой атлетики, ошол тренерди өзү бир жерден таап келген. Сифиевич дегенди. Ошо анын балдары даже уже чемпионат мираларга катышып, деңгээлди көрсөткөн. Көп нерселерде школа дзюдо, школа таэквондо эмеде Чокталда ошолордун баарын бүт болгон күчүн баарын ошо спортко байланыштырып. Мынакей 80-жылы он был почетный гость Олимпиады Московской. Ал теги республикада жиберген эмес. По приглашению спорткомитета СССР. Ал, значит, өзүнүн бир эмгеги үчүн жиберди, ал любойду ала бербейт да. Анан биздин көлдө, Чолпонтада олимпийская сборная Советского Союза тренироваться. Ошолорду полностью эмесин, жатаканасын, питаниясын, бүт эмелерин, бүт ошолорго кадимкидей карап, көңүл бөлгөн үчүн, ушундай чоң эмгеги бар үчүн, ошол жака по приглашению спорткомитета СССР. Эл билген, журт сыйлаган бул инсандын атын ат майданына бербеген күндө да өмүрүн спортко, жаш жеткинчек спортчуларды тарбиялоого, өлкөбүздүн желегин желбиретип, жеңиш менен келген спорт чеберлерине арнаган Асанбек Көлбаев эмнеси менен саясатчыларга жакпай атканы белгилүү. Төрөлгөн балаңдын кыялы менен кесибин кошо төрөбөсүңү терең түшүнгөн эл өкүлү Өмүрбек Чиркешевич ата баласы, бала атасы үчүн жооп бербейт деген мыйзамды бекеринен иштеп чыкпаса керек. Мисалы 4 баланы тарбиялаган эл өкүлүнүн эртеби кечпи бир баласы жаза басып калса, ошол себеп менен өмүрүн саясатка арнап, өлкөнүн опол тоодой оор жүгүн аркалап келген Өмүрбек Чиркешевичтин аты мектептен же көчөдөн өчүп калуусун мен каалабайт элем дейт Майя эже биз менен болгон маегинде. Текебаев мырза мындай расчет кылган деп ойлойм да, эмне үчүн сразу көтөрүшпөйт ал демилгени? Правильно же? Ай, туура эмес. Силер законго жараша туура эмес кылып атасыңар. Андан мурун айтышкан, пока досканы ала тургула, кичине мындай саясатка байланыштуу болуп атат деген, вактылуу ошосуна деле алып салдым аны. Ай, хорошо, силер кандай айтсаңар ошондой болсун деп. 2000-жылы 55 жаш курагында жүрүк дартынан каза болгон Асанбек Көлбаев өзүнүн аз жашаган убактысында айтып отурса бир топ оозго аларлык иштерди жасаган. Чолпон Ата шаарында жергиликтүү спорт комитетти жетектеп, спорт жаатында таланттуу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына өзгөчө көңүл бурган. Бир топ спорт аянтчалардын атайын спортко машыгуучу комплекстерди, мектептерди ачкан. Чоң мелдештерди уюштуруп, мамлекеттик деңгээлдеги турнирлерди өткөзүп турган. Асанбек Көлбаев тарбиялап өстүргөн спорт чеберлери эл аралык мелдештерге катышуу менен бирге дүйнөнү багындырган жеңиштердин ээси болушкан. 30 жыл өмүрүн ошо элине, журтуна ыйгарды да. Ошол жерде аябай спортту көтөрдү, эметти, ушундай Москва менен байланыш болуп, аякта спортсмендерди чакырып келгиле, анан баягы көлдү көргөндө ким откажется. Сборный Олимпийский СССРдын сборныйлары келип бизден ошо көлдөн тренироваться этчи да. А жерден кетишип эле сразу чемпионами мира становились, чемпионами Олимпийских игр. Ушундай жакшы заряд, жакшы эме алып, ошолордун баарына
өзүнүн көңүлүн бөлүп орноштуруп, ошолордун тамагын уюштуруп, жатаканасын уюштуруп, ошолорго бир мындай зыян болбосун деп бүт аракетин жумшачу да ошолорго. Анан ошолордун аркасы менен алар аябай өзүн кандай десем, өздөрүнүн катарынан на уровне союза кошуп алды да Асанбекти. Анан бизде атактуу Жусуп Абдрахманов, Жаркынбаев ушулардын мемориалында ушу менен ошком уюштурган. Ушулардын памятин өчпөсүн деп ошолорго арнап ошо спорт оюндарды, Жаркынбаевда волейбол, футбол, Абдрахмановго жана дзюдо, ушулардын бар памяти Жусуп Абдрахманов, памяти Жаркынбаева деп ушулар уюштурулган. Саясий бут тосууларга карабай, Чолпон Ата шаарындагы ат майданы бүгүнкү күндө да Асанбек Көлбаевдин атында турат. Инсандын атын коюу мыйзам чегинде ар бир бөлүгү так жасалгандыгы үчүн бул чечимди сот гана өзгөртө алары белгилүү болду. Ал эми соттун бул чечимге каршы чыгуусуна эч кандай мыйзамсыздык жок экен. Эң негизгиси Асанбек Көлбаев Чолпон Ата шаарындагы асыл тукум жылкыларды багып өстүрүүчү ат сарайынын түптөлүшүнө, өсүшүнө чоң салым кошкондугун, ысымын ат майданына ыйгаруу бул калыс нерсе экендигин курдаштары мындайча баяндашты. Чолпон Ата ат спортунда майданында постоянно улак тартыш, ат чабыш, баардык түрлөр боюнча көп мелдеш өтчү, ошонун башында Асанбек турчу. Анан ушул райондо ат спортунун салган салым аябай чоң. Асанбек иштеп турган мезгилде жана 54-жылкы завод деп коет биздин Чолпон Атадагы. Райондо, республика, даже эл аралык бөлөк мамлекеттерде Чолпон Атанын күлүктөрү эң жакшы ийгиликтерге жетишип жүрдү. Улак тартыш болобу, кыз кумая болобу, жорго күлүктөрдөн ушу Асанбектин эмгеги чоң эле. Спорт комитетте балдарды өзү уюштуруп, яда акча болбой калса өз жанынан чыгарып, бүт ушу улак тартыш болобу, күлүк чабышка баарын алып барып Казакстанга, бөлөк жактарга алып барып келип турду. Ат майданына берилген ат эң ылайыктуу болчу. Эмнегедир акыркы күндөрдө бир болбогон депутаттын бир сөзү менен алып койгону бизди нааразы кылып атат да. Ана бул адамдын кылган эмгеги бааланыш керек. Асанбек кылган эмгек жана ат майданында. Дегил райондо спорт комитетинен мындай эч ким эмгек кылган эмес. Ушул Асанбектин эмгеги өтө зор. Анан биз ушул өткөндө жаштар, карылар, анан мен азыр 69-дамын. Баарыбыз кеңештик, эмне үчүн ушундай эмгек сиңирген адамдын аты алынат. Биз ушу жогору жакка кайрылалы деген маселе коюп атабыз. Бул кайра берилиш керек. Себеби азыр мындай адамдарды баалаш керек. Көрсө бул асыл тукум жылкы өстүрүү Асанбек мырзанын үй бүлөлүк атадан балага калган мураскерчилик, саяпкерчилиги экен. Союз ыдырап жаткан мезгилде Асанбек Көлбаев болгон күчүн, каржысын жумшап, Чолпон Ата шаарындагы жылкы заводун сактап калган. Жылкыларды багып өстүрүү максатында башка чарба өстүрүүчүлөр сыяктуу убактылуу пайдаланууга тоо арасынан жер тилкесин бөлдүрүп алып, чарбачылык менен алектенген. Бүгүнкү күндө өзүн өзү баккан чарбасынын ийгилигине өзүбүз күбө болдук. Союз таркаган мал дегенде ошо 92, 93, 94 ошондо ушул жерди 3 гектар үлүшкө алганбыз да. Себеби бул райондун кызматкерлери болгондон кийин непосредственно ушу айыл чарба менен связанный болгондон кийин анан ушул жерге кашар салдык, үй салдык. Анан ошол жерден өнүгө баштады да. Анан 3000 түп алма айдадык. Карликовый порода деп коет. Эми адагы жакшы. Уже жаңы мындай бир 3 жыл болду. Ушу түшүнмөмөсүн көрүп атабыз. 92-жылдан бери жасаган бизнесибиз мына жемиши жаман эмес. Жаман эмес. Кудайга шүгүр эми. Талыкпай эмгектенсе жер кезип азап чекпей, элет жеринен эле алтын табууга болот дейт өз сөзүндө Асанбек Көлбаевдин жубайы Майя эже. Бүгүнкү күндө 300 жумуш орду менен шаардын тургундарын камсыз кылабыз. Ошон үчүн алыста жүргөн жердештерибизге өз элине эле келип эмгектенүүгө үндөмөкмүн. Асанбек каза болгондон соң бул ишти өз колума алдым. Бүгүнкү күндө Ысык көл областындагы эң ири чарбалардын бирибиз. Эт, май, сүттү дүкөндөргө, пансионаттарга түз жеткирип турабыз. Мындай иш жакшы каражат алып келет. Мал асыроодо кеткен чыгымды
10 эсе актайсың. Кыргыз эли эми бул аябай чыдамкай, кайрымдуу боорукер эл да. Анан эми могу келечекте муундарыбыз, балдарыбыз, неберелерибиз курал көтөрбөй кетмен көтөрсүн. Кыргызстан өнүгөт. Ошо биздин балдарыбыз мына арга тиякта биякта жүрөт. Мен ошо силер аркалуу могу ушундай бир жакшы возможность болуп атат бүгүн. Ошо чакырат элем, ошо сыртта жүргөн бал. Келгиле балдар. Жумуш бар, толуп атат. Мына ата-энеңер деле ошо силерди күтүп атат. Ошо келсеңер анан Кыргызстанды чогуу көтөрөбүз. Тапкан пайда жалгыз эле Асанбек Көлбаевдин үй бүлөсүнө эмес, жетим балдар үйүнө да тынымсыз жардам берип турууга жетет. 104 бала тарбияланган балдар үйүндө тамак аштан тышкары убагы менен кийим кече, окуу куралдары менен камсыз кылып турууга жетишебиз. Асанбек Көлбаевдин сүйүктүү иши жаштарды спортко машыктыруу, мелдештерге каржылап жөнөтүп туруу милдетин дагы деле улантып келебиз. Тирүү кезинде кан кашап, көчмөндөр оюну унутулбаса экен деген тилегин аткарып, улуттук оюндарды туулган күнүндө чоң майрамдарда өткөрүп турабыз. Жакында өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна да өз салымыбызды коштук. Өкүнүчтүүсү өзү тирүү болуп, ушунун баарын көрсө болмок. Чолпон Ата шаарындагы Асанбек Көлбаевдин атын ат майданынан алып салуу чечимине нааразы болгондор күндөн күнгө өсүүдө. Айрыкча Союз убагындагы партиянын мүчөлөрү, пенсия жашындагы аксакалдары, Айтор Асанбек Көлбаевдин эмгегин баалагандар бул маселени так жана калыс чечилерине ишенишет. Мүмкүн калыстык болуп убагы келгенде Асанбек Көлбаевдин аты жазылган тактайдын өз ордун ээлегенине биз да күбө болорбуз.